саламатсыздарбы урматтуу достор, менин атым Жаркынова Каныкей. Бүгүн мен сиздерге кантип өзүңүздөрдү жалкоолугуңуздарды жеңишиңиздерди ошол жөнүндө айтып берем. Негизи ар бир адам бирдемке кылаардын астында жалкоосу кармайт, туурабы? Бирдемкени баштаардын алдында жасасамбы, жасабасамбы, ошол нерсени качан баштадым, качан бүтүрөм деп ошол нерсеге прям жалкоолугуңуздарды жеңишиңиз керек болуп калат. Ал нерсени сиздер кантип жеңсеңиздер болот. Биз биринчи очередь биз өзүбүздүн мээбизди, биз өзүбүздүн мозгубузду алдап коюшубуз керек экен да. Биздин мозг максимально бизди мынтип куткаргысы келет экен да. Мисалы үчүн чоң жумушту баштап алсак, мозг сразу биздин организмибизди куткаргысы келип, ошон үчүн биздин жалкоолугубуз ойгоно баштайт экен. Кой сен буну кылбай эле кой, чарчап каласың, андай болуп каласың деп эптеп биздин мозг бизди ошол нерседен алысыраак кылгысы келет экен. Максимально ошол нерсени жасабай турган кылып коет экен. Ошон үчүн биринчи эмнени мен сиздерге айтып берем азыр. Биринчи очередь бул сиздер мозгду, өзүбүздүн мээбизди биз алдап коюшубуз керек экен. Бул настолько мындай, сиздер мынтип карасаңыздар, ушунчалык глубокий нерсе да булчу. Ошол нерсени үйрөнүп алсаңыздар, даже систематично ошол нерсени колдонсоңуздар, сиздерде любой иштерди жасаганда, даже мелкий жумушту жасаганда, чоң жумушту жасаганда ошол нерсе сиздерге керек болот. Мисалы үчүн уборканы баштайт, биз ошол кичине чоң проблемабызды мынтип мелкий жумуштарга бөлүп алышыбыз керек экен да. Мисалы үчүн чоң үйдө уборканы баштайбыз десек, качан жасайм деп эле ошону ойлоп атып эле биз уже мээбиз чарчап калып, баштагыбыз келбей, эптеп телефонду карап, өзүбүздү отвлекать этип, телевизор көрүп, телефондон сүйлөшүп, ошентип өзүбүздү отвлекать эте берет экенбиз. Качан биз эмне кылышыбыз керек ошол проблеманы жоготуш үчүн? Биз мээбизди алдайт экенбиз. Азыр мен бир эле кухняны жыйнап коем и все. Андан кийин эчтемке кылбайм деп өзүбүздү өзүбүз кичине алдап турушубуз керек экен, мээбиздичи. Ошондо биз раз там кухняны жууп тазалап койдук, анан уже бизде желаниябыз пайда болуп, вдохновениябыз пайда болуп, спальняны жыйнап койдук экенбиз, коридорду жыйнап койдук экенбиз, там дагы башкаларды жыйнап туруп, уже бүт үйдү жыйнап койдук экенбиз. Ошон үчүн даже эртең менен саат 5-те турабыз, ийгиликтүү адамдар саат 5-те же 6-да, негизи силер 8-де тура турган болсоңор, 1 саат хотя бы эртерээк туруп, өзүңөр үчүн там китеп окуйм деп, өзүңөр үчүн может максаттар жазамын деп, мынтип эч качан убактыбыз туура келбейт, туурабы? Эртең менен өзүбүзгө ошол убакытты пайдаланып койсок болот да. Ошондо биз эртең менен кантип турсак болот? Даже мээбиз эртең менен 6-да, саат 5-те, например, тура турган болсок, биз монтойбуз. Азыр мен турам, туруп эле барып тишимди жууп келем, анан кайра жатам дейбиз. Анан азыр туруп китеп окуйм деп өзүбүздү настрой кылбайбыз да, туруп эле тишимди жууп келем деп өзүбүздү алдайт экенбиз. Анан раз там туруп тишибизди жууп, сууну ичип, и ошентип уйкубуз ачылып кетет. Биз уже төшөгүбүздө жатып туруп, азыр мен туруп, мисалы үчүн же жүгүрөм деп максат койсоңор, уже эшикке чыгып жүгүргөнүңөрдү элестетип эле уже тургуңар келбейт, ошентип жата берет экенсиңер да. Бул дагы жалкоолукка кирет. Бул дагы биз ошентип мээбизди кичине шагтар менен бөлүп, ошентип алдап турушубуз керек экен да. Мындай любой жумуштун башкы биринчи ступенькасын элестетип эле, азыр мен ошону эле жасайм, болду, башка эчтемкени жасабаймын деп, ошентип өзүңөрдү жалкоолугуңарды жеңсеңер болот, өзүңөрдүн колуңарга алсаңар болот. Аябай жакшы метод. Бул методду любой жерде колдонсоңор болот. Ошол и мисалы үчүн бирдемкени баштайм десеңер, бирок эч эле башталбай атасыңар,
обратный отчет жасаш керек. Мисалы үчүн 5 4 3 2 1 деп туруп сразу жанагы жумушту баштап кетесиңер. Неге 5 4 3 2 1? Потому что мисалы үчүн 1 2 3 4 5 десек, уже андан кийин 6 7 8 10 100 1000 болуп кетет. Ошондой сандар кете берет, продолжениясы кете берет. А когда биз обратный отсчет кылганыбызда 5 4 3 2 1, андан кийин 0 болот, 0дон кийин -1 болуп кетпейт да 0 болуп бүттү. Ошон үчүн биз обратный отсчет кылышыбыз керек экен. Даже космоско учуп баратканда космонавттар дагы 10 9 8 деп ошентип обратный отсчет кылып 1ге 0го чейин эсептешет. Ошон үчүн, потому что 0дон кийин уже сан жок. Ошол методдор менен колдонуңуздар, өзүңүздүн жалкоолугуңуздарды жеңиңиздер. Биз главный өзүбүздүн мээбизди башкарып алышыбыз керек экен. Мээбизди ошентип кичине алдап турсак, ошондо бизде жалкоолугуңуздарды жеңиңиздер, колуңуздан любой иш келет. Ошон үчүн өзүңүздөргө ишениңиздер. Угуп койгонуңуздар үчүн рахмат. Ташкалыңыздар.